Асема, жакпасам намысыма, канымдан жаралган балдарыма асылбагыла. Актриса ырчы Асема өзүнө балдарына асылып жазгандарга жооп берди. Мен эч убак бирөөгө жалдырап жагынбаймын. Өлгөндө да тике карап өлүп беремин. Бирок жакпасам намысыма, өзүмдүн канымдан жаралган балдарыма асылбагыла. Отписка болуп чыгып кеткиле. Чындыкты сүйөм, чындык менен кошо өлөм. Калп эле күлүп жүрбөймүн. Күлсө дагы, жүрсөм дагы, жашоодон рахат алсам дагы чын жүрөгүмдөн аламын. Кандай болсом ошондоймун. Кечирип гана койгула. Кээ бирөөлөр үчүн оңоло албаймын. Ушул тараптан менен сүйгөндөр бар дейт ал. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Айпери Кубик кызы, бул күндөр да өтөт. Ниетибизди түздөп, жүрөгүбүздү ыйманга толтуралы. Ырчы Айпери Кубик кызы башыбызга келген кыйын сыноолордун баары өтөрүн. Бир гана ниетибизди түздөп, жүрөгүбүздү ыйманга толтуралы дейт. Орууну да берген Аллах, шыпасын да берүүчү Аллах. Мен эч кимди күнөөлөбөйм. Пендебиз да, пендечилик кылабыз. Пенденин колунан эчтеке келбейт. Жакшылык кылсак Аллах кабыл кылсын. Күнөө катачылык кетирсек Аллах кечирсин. Баарыбызга аманчылык, ден соолук берсин. Сабыр менен жеңебиз буйруса. Бул күндөр да өтөт. Бирөөнү ушактап күнөөгө батпайлы. Ниетибизди түздөп, жүрөгүбүздү ыйманга толтуралы. Ким канча жашайт эч ким билбейт. Убакытты текке кетирбейли. Кимдин көңүлүн орутсам кечирим сурайм. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Вайнер Эмил Токтошев ала качууну пропагандалап сынга кабылды. Вайнер Эмил Токтошев инстаграмдагы баракчасына такси кызматынын жарнамасын жүктөдү. Анда жигиттер көчөдө бара жаткан кызды ала качуу үчүн унаага салганда унасы жүрбөй калат. Жигиттер аны жүргүзүүнүн убарасын тартып жатканда каршылык көрсөтүп жаткан кыз токтой калып, такси кызматынын номерин айтат. Такси келгенде кыз жигиттер менен чогуу кетет. Бул жарнама ала качуу кылмышын пропагандалап жатат деген коомчулуктун сынына кабылды. Сындардан кийин Вайнер роликти баракчасынан өчүрдү. Окуя тууралуу Эмил Токтошев мындай дейт. Видеодо пропаганда жок. Пропаганда болорун билгенде мындай ролик тартпайт элем. Ызы-чуу кылган кыздар менен жазыштым. Алар түшүнбөйт экен. Бул тамаша иретинде тартылган роликта. Теңелбей эле коеюн деп видеону өчүрүп салдым. Байкасаңар роликте кыз тескерисинче ала качкан балдарды ойнотуп коет. Өзүм ала качууга каршымын. Бир кызды зордоп ала качып баратканын көрсөм таяк жегениме карабай ал кызды алып калмакмын. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Муфтият оруп жаткандардын сакайып кетиши үчүн курмандык чалып төлөө өткөрдү. Бүгүн 10-июлда Бишкектеги Имам Саракси атындагы башкы мечитке Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан COVID-19 инфекциясы күч алгандыгына жана андан каза болгон бейтаптардын арбагына багыштап Куран окулуп төлөө өткөрдү. Элибиздин ар кандай апат кырсыктан, пандемиядан оолак сактоо максатында өткөрүлгөн төлөөгө Азирети муфти Максатбек Ажы Токтомушев, Азирети муфтидин орунбасары Жоробай Ажы Шергазиев жана жергиликтүү жаамат катышты. Азирети муфти өз сөзүндө ата-бабаларыбыз бөдө кырсыктан, ар кандай бале апаттардан ооруга шыпа берсин деп кан чыгарып, төлөө өткөргөнүн баса белгилеп, элибиздин амандыгын, биримдигин, мамлекетибиздин тынчтыгын, оруп жаткандардын сакайып кетүүсүн жараткан Алла Тааладан тилеп дуа кылды. Жараткан Алла Таалам башыбызга келген оор сыноодон жеңил өткөрсүн. Оорудан каза болгон мусулман бир туугандарыбызга бейиштен төр насип этсин. Илдеттен жабыр тартып жаткан мусулман бир туугандарга эртерээк шыпа берип, дарыгерлерибизге күч-кубат, элибизге аманчылык берсин. Алла Таала жакшы күндөрдү тартуулап, элибизди оору сыркоодон алыс кылсын. Элибизге биримдик берип, жергебизде тынчтык, өсүп өнүгүү болсун. Жетекчилерге, башчыларыбызга адилеттүүлүк, күч-кубат берсин. Ушул курмандык чалуубузду, төлөөбүздү Алла Таалам кабыл кылсын, деди Азирети муфти. Төлөөгө бир бодо мал союлду. Анын эти жардамга муктаж үй-бүлөлөргө жеринде тартылды. Мындай төлөө муфтияттын түзүмүндөгү облустук бардык кызматтарда өткөрүлдү. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап ооруканасынын үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Гүлмира Өмүржанова 10-июлда кызматынан төмөндөтүлдү. Ал мындан 2 күн мурда медициналык каражаттардын жетишпестигин айтып, видео кайрылуу аркылуу жардам сураган болчу.
Куршаттагы поликлиниканын жетекчиси Гүлмира Өмүржанова жетекчилик кызматтан алынды. Бирок аталган жайда иштей берет, деди Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова. Ал эми Куршаттагы оорукананын башчысынын орун басары Тургунбай Кадыров Азаттык басылмасына Өмүржанова эми үй бүлөлүк дарыгерлер тобун жетектебей турганын билдирген. Мунун себебин ал кызматкерлер уруксат албай туруп, өз алдынча жардам сурап кайрылганы менен түшүндүргөн. Видео кайрылуу Өмүржанова аталган ооруканага коргонуучу каражаттардан сырткары ИВЛ аппараттар жана кычкылтек концентраторлор зарыл экендигин билдирген. Көп өтпөй өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн Facebook баракчасында аталган маселе боюнча Куршап ооруканасынын башчысынын орун басары Кадыровдун видео кайрылуусу жарыялаган. Кайрылуу Кадыров медициналык коргонуучу каражаттарга муктаждык бар экенин түшүндүргөн, бирок медициналык жабдыктар жетишсиз экенин моюндаган. Ошондой эле ал туура эмес маалымат тараткан кызматкерлер жазалана тургандыгын белгилеп, анын кайрылуусу үчүн кечирим сураган. Анткени мен Кадыров жардам берүүнү каалаган жарандар болсо оорукананын жетекчилиги менен байланышуун айткан. Маалымат булагы аралаш маалымат. Сыймык Жапыкеев: Асоль, сизди коркутуп жатышса биз чыгабыз. Бир нерсе болсо дароо айтыңыз. Чоң Казат уюмунун лидеринин бири Сыймык Жапыкеев теле алып баруучу Асоль Малдахматованы колдой турган Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирди. Эске салсак, буга чейин Асоль Малдахматова чындыкты айтканым үчүн мени коркутуп жатышат деп билдирген болчу. Сыймык Жапыкеев: Күч чындыкта Асоль. Биз баарыбыз сизди эмгекти көрүп турабыз. Эгер бийлик коркутуп жатса, анда биз чыгабыз. Бир нерсе болсо дароо кабарлашыңыз. Эл журт барбызбы? Асоль кызыбызды коркутуп кетиштир. Эмне чындыкты айтсын деп. Эмне кылалык, эл журт айткылачы деп жазган. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Камчыбек Ташиев кыргыз элине кайрылуу жасады. Саясатчы Камчыбек Ташиев бул тууралуу өзүнүн жеке Facebook баракчасына билдирди. Урматтуу кыргыз калкым, биз бүгүн больницадан чыктык. Эми калган дарыланууну үйдөн улантабыз. Элимдин дубасы, ак тилектери, Аллахымдын буйругу жана ак халатчан баатырларыбыздын зор эмгектери бизди сактап калды. Миңдеген адамдардын телефон, WhatsApp жана башка суроолоруна, каалоолоруна жооп бере албадым. Туура түшүнүңүздөр. Баарыңыздарга ыраазымын. Эми жашоом кайрадан башталды. Мындан кийинки өмүрүм элдики. Бардыгын элге деп өтөмүн. Бүгүндөн баштап жардам берүүчүлөрдүн чоң армиясынын катардагы солдатымын. Жаша Кыргызстаным, демал боордошторум. Ынтымакта жеңебиз деген Камчыбек Ташиев. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.